Февральдан бери 2 жолу автобус менен топ балдар Россияга жумушка кеткен. Алар убада кылынган жумуш тууралуу миграция тарамагынан эч кандай маалымат алган эмес. Баргандан баштап документтерин Россиянын Жараны Кавказ улутундагы жумуш берүүчү адам балдардын паспортун алып, силер мага карызсыңар деп бекер иштете баштаган. Зарплаталарын бербей, паспорттарыңызды алып калышып, кордошуп балдарды неме кылышыптыр. Şu biz zamandaşın jardamı менен мына 5-6 күндөн бери иштешип атабыз. Балдарды бияка алып келип берип, ушу депутаттар жардам берсе бизге. Балдарга жумуш убада кылып чогултуп тузакка түшүргөндөр да кыргыз жарандары. Үсөн Алимбеков менен Бактияр аттуу Ош облусунун тургундарына учурда тергөө иши козголуп, алар изделүүдө. Акыркы кеткен 24 февралда кеткен балдарыбыз качып чыгып кетишкен 17 бала. Калган 60-тан ашыктагы балдар калышыптыр, кыргыздар балдар. Бизге Кыргызстанга ушундай кабарды жеткирсеңер, бизди да айтып койгула, биздин укугубузду да коргоп койгула деп. Биз жанагы баланы кетирген, автобус менен кетирген биякта кыргыз баланы бердик, милиция органдарына кайрылдык. Эми алардан да чоң жардам күтөбүз, ошол алып кеткен баланы жазаласын, өз жазасын алсын деген үмүттөбүз. Чет жакта алданган кыргыз мигранттары булар менен эле чектелбейт. Алардын көргөн кыйынчылыктары жана жардамга муктаждыгы тууралуу интернет булактарында маалыматтар көп. Учурда 17 баланын документи жок мекенине келүүсүнө колдоо көрсөтүү иштери каралууда. Биздин азыркы иш аракетибиз ошол жанагыл тиги Анвар менен ошол жерде иштетип туруп аткан адам. Ошо менен мировойго алып келели деп атабыз. Ушу жарандардын жол киресин төлөп берсин. Ошону менен конфликти исчерпанный деп, андан аркысы уже берде айткандай берден ушу күнөөлүү адамдарды жокко тартуу. Балдар мекенине келген соң окуя тергөөгө алынып, калган 60 баланын тагдыры чечилет. Элиза Нурматова, Нурлан Иманалиев, Коомдук, 1 канал.